Чыгыз бийин бийлеген кол роботун Адилбек уулу Эрбол ойлоп тапкан. Ал бүгүн Стат Экспо 2024 жарманкесине катышып жатат. Жаш студент роботтун материалдарын Кытайдан алдырганын, аны жасоого 3 ай убакыт кеткендигин билдирди. Кытайдан заказ кылып, өзүбүз кураштырып чыгып, ар бир деталына чейин, даже ар бир колуну биз өзүбүз кураштырып чыкканбыз. Анан бул жерде бар болчу, буга болчу өзүбүз программа киргизип, бир 5-6 мимика менен 2 бийди кошуп койгонбуз. Бул жерде өзүнүн флешкасы бар, ошо флешкага канча музыка өткөзүлсө, ошо жараша билей берет. Азыр биз экоону гана өткөзгөнбүз, ошо экоону гана көрсөтө алат. Бирок ошол 2 бийдин ичинде бир 30-40 эмоциялар, мимикалар бар, ооба. Албетте кыйналдык. Бул да 1-2 моторлорду күйгүзүп алдык, кайра заказ кылдык, андан кийин ошого убактыбыз да көбүрөөк кетип калган. Бул жерде биз вольттун канча вольтта иштегенин таппай, ошондо күйгүзүп алганбыз. Азыр ошо бул 7,5 вольттукта иштейт. Жарманкеге Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын жогорку окуу жайларынан келген студенттер катышып жатат. Иш чаранын негизги максаты студенттердин билимин, кесиптик даярдыгынын деңгээлин жогорулатуу, алардын эмгектерин коомчулукка алып чыгуу жана жайылтуу максатында уюштурулган. 4 секция боюнча робототехника, программирование, 3D модельдештирүү жана иллюстрация боюнча студенттер өздөрүнүн эмгектерин жайлап жатышат. Көргөзмөдө ар бир секцияда өзүнүн алдын ала сайтта катталган темасына ылайыктуу ишин жасаш керек. Калыстар тобу аларды баалашат. Анын презентация жасап бериш керек. Анын актуалдуулугу, оригиналдуулугу, уникалдуулугу кайсыга кандай экендигин айтып беришет. Конкурска 150ден ашык эмгек коюлган. Ар бир эмгекти калыстар тобу 1ден 10 балга чейин баалап жатышат. Эң негизги талап коюлган көргөзмөлөр уурдалбаган болушу керек. Студенттер жумуштан жаңы эле карап чыгып атабыз. Көбүнчө бул 1-чи жана 2-чи курстун студенттери экен. Улар бирин тааныштырып атканда негизде кайсы жактан мисал катары алды. Көбүнчө профессионалдуу түрдө иштейли жумуштар экен да. Уурдап алды дегенден андан алыспыз. Окшоштуктар бар. Көбүнчө азыркы турмушка актуалдуу биздин коомго керектүү жумуштар. Иш чаранын соңунда жеңүүчүлөр аныкталып, ардак грамоталар жана акчалай сыйлыктар берилет. Аталган жарманке жыл сайын уюштурулуп келет. Бул жылы Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине карата өзгөчө концерт менен өткөрүлдү.